Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, силерди каналдан көргөндөн абдан кубанычтамын. Кайра эле ушул студиядан эмес ушундай тартып атам. Кичине үн начар болуп калса керек. Аны кечирип коюңуздар. Негизи ошо бүгүнкү темабыз бул деген сойкулар маселеси. Интернетте аябай өткөн жумада катуу мындай актуалдуу маселе болгон окшойт. Баары ушул талкуулашты, бирок аны кантип чечүүчү жолдорун эч ким мындай жакшы талкуулай элек. Бирок орус тилдүү, англис тилдүү ошо мындай маалыматтык талаада талкуулар көп, мисалдар көп. Бүгүнкү күнү билесиңер, Түркияда мисалы үчүн сойкулук бул деген легалдаштырылган, мыйзамдаштырылган. Аякта атайын лицензия алып, жылына бир нече, ар бир жарым жыл сайын ошол медкомиссиядан өтүп, текшерилип, ушинтип сойкулар расмий түрдө иштейт экен да, мисалы үчүн. Калган дүйнөдө ошо негизи баягы сойкулукка тыюу салынган, сойкулукту уюштурууга чоң мыйзамдык жазалар бар. Бирок сойкулардын баягы кардарларына эч кандай чаралар көрүлгөн жок. Дүйнө жүзү боюнча мындай мыйзамдарда андай нерсе жок да. Анан дүйнө жүзү боюнча биздин да өлкөдө болсо керек, сойкулардын негизи бизнесин эки күч башкарат. Бул мафия жана ошол күч органдары да. Эмнеге ушундай болуп калган билбейм, бирок негизи мафия баягы эл менен мындай жаш кыздарды сойкулукка сатат. Атайын баягы начар үй бүлөдөн чыккан, ошо толук эмес үй бүлөдөн чыккан, эч ким ага коргоо бере албаган кыз келиндерди, жаш балдарды ошо кармаганга аракет кылат дагы, сойкулукка киргизет, иштетет. Андан сырткары ага болсо баягы негизи чатыр катары, крыша катары аларды колдоп, аларды коргоп, ошо күч органдар бүт дүйнө жүзүндө ушундай кийгилешет да, аралашат ошол бизнеске. Кээ бир өлкөлөрдө маалымат боюнча күч органдар толугу менен ошол сойкулук бизнести мындай калкалап жүрөт да, уюштуруп да жүрөт керек болсо. Анан ошон үчүн дүйнө жүзү боюнча таанылган сойкулук бизнести жеңүү абдан кыйын, жеңүүгө мүмкүн эмес деп да айтылган кээ бир кездерде. Мен жаш кезимде көп дебаттарга катышкам. Ошол дебаттардан ушул маселени кантип чечиш керек деп аябай мындай темаларды коюп, мындай талкуулаганбыз студенттердин арасында. Анан бир тарап ошо легалдаштырыш керек, мыйзамдаштырыш керек, Түркиядагыдай жөнгө салыш керек, мамлекетке салык төлөсүн. Баары бир бул сойкулукту токтотуш кыйын. Анан баягы баары бир эркектер ошо сойкуларга бара берет. Керек болсо аябай байып кеткен өлкөлөрдө, мисалы үчүн ошол Орусиядан да нерсени ошо укканбыз. Баягы жаш балдар да сойкулукка барат да, мындай бай аялдарга. Бул нерсени жеңиш кыйын деп бир тарап айтса, экинчи тарап айтат, жок, муну толугу менен тыюу салыш керек, жазаны күчөтүш керек деп. Негизи экинчи тараптын сөзү колдонулган да, сөзү эске алынган дагы дүйнө жүзү боюнча көбүнчө өлкөлөрдө бул нерсеге тыюу салынган. Ошо менен бирге бирде өлкө муну толук жеңе элек да, жеңе албай жатат. Анткени бул деген мындай кандайдыр бир дүйнө жүзү ушундай экен, эки жүздүү. Расмий маселе бар, расмий мыйзам бар, расмий сөз бар, бирок расмий эмес да артында дүйнө бар да. Ал расмий эмес дүйнөдө мыйзамдар эч качан сакталбайт, мыйзамдар эч качан аткарылбайт. Анан сойкулук бизнеси ушундай учурларга таандыгы бар да. Андан сырткары эгерде карасак, ошо үчүнчү тарап бар. Бул үчүнчү тарап бул деген сойкулуктардын баягы жеңүү үчүн атайын инновациялар болуп кетиши ыктымал. Ошол инновациялар аны ушул нерсени өзүнөн өзү чечет деген сөз бар да. Муну эми кандай чечет десеңиздер, бүгүнкү күнү баягы келечекте көргөн көрөгөчтөр бар, окумуштуулар. Алардын сөзү боюнча ушул сойкулукту бүгүнкү күнү ушул башка формалар болуп кетип атат. Угуп атасыздар, Даниэль Ажиев кулакта илинсе керек. Бул деген баягы кибернетика кылуу, атайын баягы ошо вебкамдар, ушундай баягы кандайдыр түзмө түз эмес, кыйгачынан сойкулук иштерди жасоо, ушундай нерсе болуп кетип атат да. Бул кыздар деген интернетти колдонуп, чоң аралыкта дүйнө жүзү боюнча баягы кардарлар акча төлөп, эмнесин сураса ошону аткарып, ошону көрсөтүп эле интернет аркылуу ушинтип акча табат да. Керек болсо бул аябай чоң бизнес болуп кеткен дүйнө жүзү боюнча, аябай мындай көп обороттогу акчалар айланат.
бирок ошону менен баягы бир четинен кыздарга эч ким тийбейт, экинчи четинен бул деле баары бир дүйнө жүзү боюнча мыйзамдар боюнча катуу тыюу салынган да. Бул деген баягы порнографияны жасоо, өндүрүү жана ошол порнографиянын жыйынтыктарын сатуу деп эсептелинет да. Ошого аябай катуу каршы мындай мыйзамдар бар. Бирок ошону менен бирге баягы кошумча дагы жаңы нерсе келе атат. Бул деген атайын ошол жыныс секс роботтор деп коебуз. Секс роботтор азыр ошол дүйнө жүзү боюнча Кытайда жасалып жатат, Тайванда жасалып жатат, Америка Коңшу Штаттарында жасалып туруп, өндүрүлүп туруп, анан аларга баягы кээ бир учурда жасалмаган кылып коштолуп туруп, ушундай кандайдыр бир акырындан азырынча баягы 7.000-8.000 $8.000 тегереги баасы менен сатылып атат. AliExpress'те да чыгышыптыр ушундай. Ушинтип баягы сойкулук маселесин жеңүү ушундай жолу деп таанылып жатат да. Анткени ошондо мындай роботторду колдонсо, анда баягы кардарлар ошо үй бүлөнү бузбай, сыртка баягы оңго солго баспай, ошо өзүнө ушундай роботту сатып алып, ошол робот менен эле тынып эле өзү баягы сойкулуктун тирүү сойкуларга болгон муктаждыкты аткарып, алар тирүү сойкуларды тийбей, анан ошентип баягы сойкулук бизнеси солгундап жок болуп кетет деген ошондой үчүнчү ой бар. Эми бул нерсе кандай чечилет негизи? Бүгүнкү күнү баягы эгерде мени сурасаңыз, менин пикиримди сурасаңар, мен ойлобокмун да, эгерде легалдаштырылса, ушуну жөнгө салса болот эле да. Мындай контроль чоңураак болмок мамлекетте. Бир четинен. Экинчи четинен баягы билебиз, патриотторубуз бар, намыстуу жигиттерибиз бар. Эгерде легалдаштырса, бул мамлекеттик сойкулук деп, мамлекеттик кызматкер сойкул кылып, элдин баягы абийирине чоң шек келтирип атасыңар деп туруп каршы чыгат да. Каршы чыкса, баягы элдин көбү буга мындай туура карайт да, алардын сөзүнө. Анан ал нерсе болбой калышы ыктымал. Бул нерсе көз жетет. Бирок легалдаштырса, көзөмөл күчтүүрөөк болмок да. Легалдаштырылбаса, анда баягы ошол инновацияны күтөбүз да. Инновацияны күтүп туруп, акырындап бул нерсени ошол кибернетикага, роботторго жүктөп, коомду ушинтип роботторго ал нерсени жүктөп салгандан кийин тазалап, ушундай сойкулукту жеңсе болот го деген ой да бар да. Анан негизи ошол нерсе болуп кетеби, болуп кетпейби билбейм да. Бирок мен ойлойм, келечек аябай татаал болот да, бүт варианттар ордунда жүрө берет да. Ал эми баягы сойкулуктун ушул жаныбарлардын арасында да бар экен ал нерсе. Мисалы үчүн маймылдарда ушундай бар да. Верветка деген маймыл бар, аны интернеттен гуглдап окусаңар таң каласыңар. Ошол жаныбарларда ушундай нерсе бар экен. Баягы алар акча менен эмес төлөбөйт, алар баягы социалдык статус, баягы тамак ашка биринчи жетүү ушундай нерселер үчүн алмаштырат экен ал нерсени. Мындай нерсе эгерде карасак, эмеделер да бар экен. Ошо байыркы замандан бери экен да. Эгерде ушул Кичи Азияны эске алсак, Кичи Азия деп айтылган нерсе бул деген жалпы адамзаттык цивилизация пайда болгон ошол эки Тигр Ефрат дарыяларынын ортосундагы ошо жерлер. Ошо байыркы сойкулук ошол жерде да сүрөттөлөт, көп учурунда Библияда да жазылган. Вавилон деп баягы сойкулардын мындай борбору деп, борбор каласы деп. Анда ал жерде баягы Бел-Мардук деген ошол Иштар деген кудай бар болчу. Ал жакта көп кудайлар көп болчу. Исламга чейинки заман бул 4000-5000 жыл мурда да. Анан ошол жерде Иштардын баягы бүт аялдар өлкө мамлекетинде, Вавилон мамлекетинде ошо милдеттүү болчу. Баягы Мардук кудай менен мындай биригиш үчүн барып туруп, ошол Иштардын Астарта деп коет, Иштар деп коет. Ошонун баягы атайын токойлорунда, анын атына, урматына аталган токойлорго барып туруп, аяктан ошо ыйык сойкулук жасашчу экен да, мурун. Ыйык сойкулук жашап туруп, анан баягы алган акчасынын көп бөлүгүн ошол Мардуктун баягы ошо башкы кудай Мардук болчу да, Вавилондордо. Аларга калтырып киш керек болчу да акчаны. Ушундай эмеси болчу экен да, ушундай салт болчу экен. Анан ошон үчүн баягы алар деген анын бетин көрбөш үчүн ошо ыйык сойкулук жасаган аялдар бетин аябай кап менен жабышчу экен да, ошо толугу менен. Негизи
ушул суроону бизде Кыргызстанда, биздин Кыргыз Республикасында чечүү үчүн мен ойлойм баягы негизи чечилиш керек да. Бул деген аябай терс нерсе. Сойкулук болбош керек. Сойкулукту жөнгө салыш керек. Сойкулукту жоготуш керек. Эгерде адамдын муктаждыгы эркектердин муктаждыгы ушунча чоң болсо, аны кибернетика роботторго жүктөш керек бул нерсени. Аял зат болсо аруу бойдон калыш керек жана ошол чоң урматка ээ болуп, эне болуп, элибиздин санын көбөйтүп, мындай туура толук үй бүлөлөрдүн санын көбөйтүп, туура толук үй бүлөлөр көбөйүп, ошол үй бүлөлүк мындай баалуулуктар биринчи орунда биздин өлкөдө болуш керек да. Намыс дагы орду жайда болуш керек. Ар бир уул кызыбыз намыстуу болуш керек, адеп ахлактуу болуш керек. Жана ошо кыргыз элин көбөйтүп, кыргыз элинде мындай туура салмактуу, мындай тең салмактуу үй бүлөлөрдү куруп, ал үй бүлөлөр мындай чоң ийгиликтерге жетип, эмгектенип, ак эмгек менен эмгектенип, ар кайсы кылмыштарга, ошо сойкулуктарга бөгөт бербеш керек да. Ал эми баягы жаш балдар, жаш эркектер же болбосо караган эле эркектер бирок мындай катуу муктаждыкка чалдырылып кетсе, аларга ошо кибернетикалык роботтор менен коштолгон ушундай сойкулканаларга барыш керек. Ошол жерден ишин жасап, биздин кыздарга тийбеш керек да, мындай ал максат менен. Оюм ушундай. Силердин оюңар кандай? Комментарийлерге жазгыла, байланышта бололу. Ошо эмки видеолордон көрүшкөнчө.